Эми гана 6 жашка толгон уулумдун берилип сүрөт тартып жатканын көрүп жанына бардым. Уулум, эмненин сүрөтүн тартып жатасың? Биздин үй бүлөнү, деп сүрөттү мага карматты. Сүрөткө көңүл бурсам, өзүнүн жана менин жүрөгүмдү кара өң менен боептур. Уулум, жүрөк кызыл менен боелот. Мына бул калем менен боеш керек. Мен билем, деп жооп берди уулум. Анда неге кара өң менен боедуң? Ал мени айыптуу карап, чоң апамдын айтышынча, башкаларды ыйлаткан адамдардын жүрөгү кара болот экен. Сиз кече апамды ыйлаттыңыз го, деди. Уулумдун сөздөрүнөн кече күнкү дил каралык менен аялыма кол көтөргөнүмө уялып кеттим. Ошентсе да сөздү буруп, анда өзүңдүкүн неге кара менен боедуң? Же сен да бирөөнү ыйлаттыңбы? Деп суроо узатам. Жок, мен эч кимди ыйлатпадым. Сиз дайыма айтасыз го, сен кудум мага окшош болушуң керек. Ошон үчүн мен өзүмдүн жүрөгүмдү да карага боедум. Өзү билип билбеген абалда атасына сабак берген уулумду боорума кысып жатып, оозумдан бул сүйлөм кантип чыгып кеткенин байкабадым. Атаңа окшобо балам, атаңа окшобо.